Учурда 21-кылымдын балдарын окуткан мугалимдерге бир катар милдеттер тагылган. Мурдагыдай мугалим сабакта темаларды окуу китебинде берилген мисалдар менен гана чектелип өтпөстөн, эми ар кандай медиа булактарынан темага байланыштуу кенен маалыматтарды алып, изденип эмгектенүү зарыл болууда. Демек, Z муунун мугалими кандай болуш керек? Албетте, педагогдук билимдин ээси болуу менен бирге азыркы окуучулардын талабын канааттандырган санариптик сабаттуулууда жогору болуусу мезгил талабы. Бул үчүн санариптик сабаттуулукка мугалимдерди даярдоо милдети турат. Анткени балдар бүгүнкү күндө алар бизден да жакшы билишет. Кантип колдонуш керек? YouTube, Google, ошол эле жасалма интеллектти балдар көбүрөөк колдонот мугалимге караганда. Алар даярыраак. Биз мугалимдерди ошого даяр кылышыбыз керек. Алар ошо бир кадам алдыраак болуш керек балдардан. Анткени эгерде алар артта калып аткан болсо, балдарга кызыксыз. Бизде бүгүнкү күндө эң эле чоң көйгөй билим берүүдө бул технологиялардын сапаты барды жоктугунда эмес, балдар окугусу келбейт бүгүнкү күндө. Ал эң жаман көрүнүш деп ойлойм мен. Менин оюмча бул эң жаман көрүнүш. Балдар окугусу келбейт. Бирок балдар окугусу келбегендин аябай эле үстүндө турган бир себеби бар. Эгерде балага кызыксыз болсо, ал окубайт. Анткени кызыктуу нерсени окуганга баланын алба дээринде да окуусу келет, билгиси келет. Эгерде бирок биз кызыктуу кылып бере албасак, албетте ал кызыгы тарап кетет. Айрыкча пандемия учурунда аралыктан окутуулар башталып, мугалимдердин заманбап технологияларды колдоно билүүсү керек болгон. Буга мугалимдерди тез арада кайра даярдоо зарылдыгы турду. Бирок кантип билим берүү тармагын эле эмес, жалпы коомчулукту түйшөлткөн мындай маселени чечүүгө өздөрү мугалим болбосо да, кесиптери ар түрдүү жаштар өз демилгелери менен чыгып, аралыктан окутууда мугалимдерге жардам берүүнүн жолун табышты. Мугалимдин негиздөөчүлөрү биз билим берүү тармагынан келген жокпуз. Убагында биз өзүбүздүн өзүбүздүн компанияларда иштеген жумуштарыбыз бар болчу. Анан пандемия учурунда 2020 жылы июль-августта ошо мугалимдердин кыйналганын көрүп, өз көзүбүз менен көрдүк. Анткени баарыбыздын эжелерибиз бар, жеңелерибиз бар, инилерибиз, сиңдилерибиз бар болду. Алар окуганда кыйналышты, онлайн дистанционное обучение деп онлайн ошо окугандан аябай кыйналышты дагы. Анан ошо маалда врачтарга аябай жакшы жардам берилди го Кыргызстанда. Ошону көрүп биз ойлондук да, чындап келгенде мугалимдерге дагы ошондой жардамга муктаж болуп турат депчи. Анткени алар таптакыр даяр эмес болгон кыйынчылыктарга туш болушту. Анан ошол маалда кандай кылып жардам бере алабыз деп Адистердин айтымында билим берүүнүн потенциалын жогорулатууда эң башкысы санариптик билими менен мугалим окуучудан бир кадам алдыда туруусу керек. Мына ушундай талаптарга жооп берген мугалимдерди даярдоого чоң салым кошуп келе жаткан Мугалим порталы ушинтип пандемия учурунда аралыктан окутууда мугалимдердин кыйналгандарын көргөн жаштардын демилгеси менен түзүлгөн. Мектептер жабылды, аралыктан окутуу башталды. Анан кантип мугалимдерге эмне кылып жардам бере алабыз деп биз ушу курбуларыбыз менен сүйлөшүп отуруп эле анан ушул бир идеяга келдик. Келгиле жок дебесе өзүбүз билген, өзүбүз колдонгон инструменттерди кантип колдонсо болот деп мугалимдерге үйрөтүп көрөлү деп жарыя кылсак, 1500 мугалимден ашык анкета заявкалар келип бизге. Анан аны көргөндө биз аябагандай толкундандык. Анткени биз андайга даяр эмес болчубуз. Биз болгону 2-3 мугалим алып ошолорду көргөзүп, мындай кыласыз деп көргөзөбүз го деп ойлогонбуз. Мен Zoom'ду жана Google Classroom'ду билген үчүн волонтер катары мугалим долбооруна үйрөтүүчү болуп келдим да. Ошол жерде биринчи этапта эксперименталдуу түрүндө 20 мугалимди ар бир региондон алышып, анан биз волонтерлор окутуп баштаганбыз да. Ошондо ийгилиги жакшы болуп чыкканда. Эмнелерден баштап үйрөттүңүздөр? Биз Zoom'ду үйрөттүк, аралык окутууга кандай пайдаланыш керек, кандай иштетиш керек, Google Classroom'да кандай тапшырмаларды берсе болот, кандай окуучуларга тапшырмаларды жөнөтүп, мугалим кайтарым байланышын алат. Ошолордун баарын үйрөткөнбүз. Албетте, жаңы ыкманы үйрөнүүгө дилгер 1000ден ашуун мугалимдин баарын демилгечил чакан топ окута алмак эмес. Өзүн өстүрүүнү каалаган мугалимдердин саны арбын болгондуктан ким бизге жардам бере алат деп демилгечилер менторлорго же ыктыярчыларга кайрылышат. Аларды 300дөн ашуун ыктыярчы колдоп, жардам берүүгө даяр экендиктерин билдиришкен. Өзүм мен
бизнес тармагында, маркетинг тармагында көп жыл болду иштейм. Ал ошо 2020-жылы чоң бир отдел менен жетектөөчү болчумун, жетектейт элем. Анан ушу курбум ушундай жардам бербейлиби деп сунуш келтирди эле. Анан макул, абдан сонун идея деп. Анан биздин оюбузда эми биз ошо 10 чактуу киши чогулдук эле. Анан биздин оюбузда эми ар бирибиз 2-3 мугалимден алсак, анан алар менен телефондон чалышып сүйлөшүп туруп, эже бул кнопканы басасыз, бул кнопканы басасыз деп үйрөтүп, эми ар бирибиз көп болсо 4-5 мугалим үйрөтсөк, эми жүздөн ашык эмес мугалим үйрөтсөк керек, жардам берсек керек деген оюбуз бар эле да. Анан ошентип Instagram социалдык тармагына ушундай биз волонтерлорбуз, жардам берели, ким жардамга муктаж деп эле бир эле мындай жарыя жибердик эле. Анан ошо бир жумага жетпей 2000ден ашык заявка келди. Анан 2000 заявканы биз аны иштетиш үчүн 10 кишинин убакыты дагы, чамасы дагы келбей, анан биз жөн эле волонтерлук иш эмес, бул мындай система куруш керек болуп калды. Анан ошонун айынан биз ушул проектибизди мындай негиздеп баштадык да. Анан августтан 20-жылда августтан декабрга чейин 4 поток менен кыргызча, орусча мугалимдерди, 1000ден ашык мугалимди Google Classroom менен Zoom'ду колдонгонду үйрөттүк. Анан жөн эле баягы үйрөткөндөн дагы ошо өздөрүнүн сабактарын, предметтерин ошо Google Classroomга толук онлайн окутуунун принциптери менен ошол жака көчүргөнгө жардам бердик. Ошол ыктыярчылардан Мээрбек Акинжанов менен Бегимай Абдыжапарова санариптик сабаттуулукка окутуу маанилүү экенин түшүнүп, азыр да аралыктан окутууну жакшыртуунун үстүндө эмгектенип келишет. Мен мугалим эмесмин да, анан мен багыл технологияларды өзүм жумушта колдоно алчумун. Анан ошо мугалимдерге ошо үйрөтүп аттым да, эже бул кнопканы басасыз, анан бул жака киресиз депчи. Мынантип анан буну жүктөп алсаңыз болот деп. Анан ошентип биз 1,5 миң мугалимди ошо где-то 200дөй 1,5 миң мугалимди 300 волонтер бөлүп алдык. Анан ошо менин жеке алып барган командамда где-то 10 чакты 8-10 чактуу мугалим бар болчу. Анан ошо бир эже экөөбүз ошо 10 мугалимди, 10 чактуу мугалимди үйрөттүп, анан ошо башынан аягына чейин чыгардык. Жаштарга заманбап билим берүүгө салым кошууну көздөгөн демилгечилер аталган долбоорду системага айлантып, жардам берүүсүн сурап, бул тармакты мыкты билген эксперттерди чакырышат. Кыска убакыттын аралыгында аталган демилгени колдогон ыктыярчылар миңдеген мугалимдерди кыргыз жана орус тилдеринде бир нече агым менен окуудан өткөрүшөт. Ошондой тыгыз байланышта иштеп атып мугалимдер менен аябай көп нерселерге көзүбүз ачылды, чынын айтканда. Бир четинен кичине кап болдук, анткени мисалы бизнесте колдонулган нерселер аябагандай жөнөкөй, аны ойлонбой эле колдонгон нерселерибиз мугалимдерге да жардамы тиймек, бирок алар колдонбойт экен. Ошондой нерселерди көрүп, андан ары да уланталы деп чечтик. Ошол күндөн баштап мугалим онлайн мектеби жаралды. Ооба, мугалимдер үчүн бул көктөгөн издегендери жерден табылгандай эле болду. Анткени ыктыярчылардын жардамы бардык педагогдорго аба менен суудай зарыл эле. Ыктыярчылардын дагы бири Гулира Туманбаеванын айтымында азыркы муундун балдарын окууга кызыктырууда заманбап даярдыктын пайдасы чоң. Азыркы балдар билесиздер, Z поколениясы деген, буларга мындай жөнү менен мурункудай айтып берсең кызыктуу эмес. Мурункудай окуткум келбей калды азырчы, мисалы уже балдарда кызыгып окуп, класстык саат өткөнбүз, ошондой жасалма интеллекттин мүмкүнчүлүгүн балдарга биринчи класста көрсөттүм да. Силер деген келечек поколениядан болосуңар. Ошон үчүн карап көргүлө, кандай сурооңор бар десем, бир бала колун көтөрүп жамгыр кандай жаайт деди. Анан жанагы Copilot деген искусственный интеллект бар телефонумда. Анан телефондо ошо баланын жанына апарып суроо бердиттим. Ошо жерден өзү жооп бере баштады, жасалма интеллект. Балдарды карап көрсөм, ушунчалык кызыгып угушту, үйлөрүнө да айтып барышыптыр да, ушундай деп уже бул жерде мындай окуу деп мындай мажбурлаган жок, балдар өздөрү кызыгып, өздөрү суроо берип, өздөрү ушундай кызыгып угушат экен да. Чындыгында деңгээли уже башкача болот экен, мотивациясы болгондо.
Азыр порталдын жамааты жаңы технологияларды колдонуу менен кыргыз, орус, англис тилдеринде мугалим AI деген мугалимдин жеке жардамчысын жасашкан. Аны кандай колдонуу керектигин көрсөткөн атайын видеолорду да жарыялашкан. Бардык мугалимдер колдонууга ыңгайлуу болуш үчүн жасалма интеллект телефонго ылайыкташтырып түзүлүптүр. Жасалма интеллекттин кыргызча тилин, жоопторун, адистердин, мугалимдердин жазган сунуш пикирлерине жараша улам жаңылап, жакшыртып турушат. Биздин жасалма интеллектти жасаш үчүн биз телефон киргизиш керек болчу биринчи орунда. Аны оңой колдонуш үчүн, түшүнүктүү болуш үчүн аймактагы мугалимдерге эң оңой 2-3 баскыч менен киргенге оңой болуш үчүн биз ошого ылайыкташтырып жасагандар жасаганбыз. Бизде ошондой эле видео сабактар бар. Биз ошо жасалма интеллектти кантип колдонуу, кантип кирип катталсаңыздар болот, кантип ар бир категорияга кирип кандай жооптор алсаңыздар болот. Ар бирине бизде мындай видео сабактарыбыз бар. Көрсөтмөлөр менен. Ооба. Биринчи орунда биз тил жөнүндө ойлодук. Кыргыз тили, орус тили жана англис тили да биздин сайтта бар. Ошондуктан биз оңой эле бул жерде орус тилин тандасаңыз болот. Бул жерде баардык платформа орусчага айланып калат. Же болбосо кыргыз тилде аймактан болуп орусча көп түшүнбөй калсаңыз, кыргызча деле жазсаңыз болот. Колдонуу оңой эле. Биринчи орунда катталуу керек. Катталууну басасыздар. Катталууда электрондук почтаңызды жазасыз, сырдуу сөз жазасыз. Ошону менен кире берсеңиздер болот. Бизде мындай Google аркылуу кирсеңиздер да болот. Сабактын бүгүнкү темасын тандап, түзөк баскычын басасыңыз, дароо эле сиздерге жооп чыгат. Буну сиз айткандай эле көчүрүп алсаңыз болот, Word, PDF жана көчүрүп, аны которуп алсаңыздар эле болот сиз башка тилгечи. Жооп жакпай калса же жакса, анын ичине сиз оюң пикириңизди берсеңиз болот. Могул жооп мага жакты же жакпады деп жоопторго карап, биз дагы бул жактан көрүп, кандай жооптор мугалимдерге жагып атат, кандай жооптор мугалимге жакпай атат, ошого карап биз өзүбүздүн жасалма интеллектти берген жоопторуна канааттанганын же канааттанбай калганын, туурасын же туура эмес экенин мугалимдер белгилеп жазып коюшат турбайбы? Ооба, жазбай. Ошон жообунан биз көрүп, биз ошол жасалма интеллектибиз андан да күчтүүрөөк жасайбыз. Мугалим AI деген жасалма интеллект дегенди билдирет. Жасалма интеллекттин жардамы менен мугалим сабактарын кызыктуу, интерактивдүү өткөрүп, көбүрөөк убактысын балдарга жумшай алат. Мисалы сизге сабактын планы керек. Мисалы фотосинтез деп коелу. Кнопканы басат дагы мынакей сабактын фотосинтез боюнча сабактын планы 2 мүнөттө даяр болот да. Мына ушундай видеолор аркылуу мугалимдер порталды колдонууну үйрөнүшөт. Учурда мугалим порталынын 2000ге жакын колдонуучусу бар. Мугалим AI порталы мугалимдер менен байма-бай семинар кеңешмелерди өткөрүп келет. Анда педагогдор өз ойлорун ортого салып талкуулашат. Мисалы алардын жасалма интеллект тууралуу пикири да эки түрдүү. Бир тарабы жасалма интеллектте баары даяр болуп, балдардын өз алдынча ой жүгүртүүсүнө тоскоолу болот десе, бир тарабы заман талабына жараша аны акылмандуулук менен колдоно билишибиз керек дейт. Эки тараптын тең өз чындыгы бардай. Келаткан заманбап прогресс, эгерде биз ошону азыр өндөштүрүп албасак, ошо заманбап жашоодо ошолорду ыкмаларын үйрөнүп албасак, андан ары биз сабак бере албай калабыз. Эми окуучулардын сынчыл ойломун, ой жүгүртүүсүн, көркөм сүйлөөсүн артта калат экен да. Бүгүнкү күндө жасалма интеллект бул биздин баягы тандообуз эмес да. Менин оюмча бул жасалма интеллект өнүгүү процесси аябагандай күчтөп күндөн күнгө өнүгүп атат. Бул көп биздин ар тараптуу жашообузга кирген атат да. Мисалы мен Америкага барганда ошо Кремниевый долинадагы 23-жылы эле 16.000ден ашык жаңы стартап жаралыптыр. Ошо AI менен жасалма интеллект менен иштеген. Анан элестетип көрүңүздөр, ал ошончо компания албетте жасалма интеллектти биздин ар бир жашообуздагы ар бир кадамыбызга киргизе тургандай мүмкүнчүлүктөр бар. Ошондуктан биз бүгүнкү эң эле чоң максатыбыз ошо биздин дагы коом артта калбасын, биздин коомго дагы ошо жасалма интеллекттин мүмкүнчүлүктөрүн алып кирели. Мугалимдин потенциалын күчтөткөнгө аябагандай ролу чоң. Эгерде мугалим ошо күчтөнүп, потенциалы күчтүү болуп, ошо колдоно алса, көп нерсени ар тараптуу колдоно алса, жасалма интеллектти, анда сабактар да кызыктуураак болот деп ойлойм.
Азыр заманбап технологияларды колдонууда тажрыйбалуу мугалимдер билгендерин өз мектептеринде кесиптештери менен бөлүшүүдө. Ал эми Мугалим ИА порталы билим берүүнүн сапатын арттырууга салым кошуунун мындан аркы аракетинде.